Birinci sen özüңdү тааны. Аураңды өзгөрт. Анан анатомияң ошо кызматты аткарыш керек делет бул жерде. Мына мен улуумун. Анткени жаным улуу дүйнөдөн келген. Мен улуу кыргызмын. Анан өзүмдү карайм. Кой, мен улуу кыргыз болсом, мен ошого достойный болоюн. Калпагымды башыман түшүрбөйүн. Жаман сөздү оозанбайын. Жаман жагым көрүнбөсүн. Мен достойный болоюн ошого деп. Же болбосо жердик должность элестетели. Сен президентсиң. Президенттикке достойный бол. Ниетиңен көрүнсүн. Пейлиңен көрүнсүн. Сөзүңөн көрүнсүн. Көсөмдүгүңөн, чечендигиңен, чеберлигиңен, акылыңан, эсиңен көрүнсүн. Же болбосо ата. Атада ошо аура болуш керек да, атадай, улуудай, духунанбы, сыпатынанбы, сымбатынанбы. Мына ошо сыяктуу урматтуу улуу журтум, келиңиздер аураны алмаштыралы биринчи. Мен улуумун деп, мен жашоонун боёгумун деп, боё. Мен жашоонун жомогумун, жомоктоштур. Мына көз тиет. Бул жомокко окшош, бирок тийип атпайбы? Сөз тиет. Жомокко окшош, сөз кантип тиет? Ава тийип атпайбы? Жомогумун. Мен жашоонун сотумун. Мен адамзатты куткарам. Могу пендечиликтен кырсыгынан кыйын күндөн. Мына ошол аураны иштегенде психология ошого иштеп калып атат. Мен улуумун деп. Же болбосо мындай элестетели. Президент болду. Көчөдө эле жүргөн адам. Эмне болуп калды? Мен президентмин деп калды. Мен баарын куткарам деп. Мен маселени чечем деп. Мисалга. Мына психология ошого иштедиби? Аурасы ошогу, анатомия ошону аткарыш керек да. Же болбосо келиндүү болдуң. Же күйөө алалы болдуң. Мен кайнатамын. Кой, мен жаман сыпатымды көрбөш керек. Биздин урушту, өйдө кайым айтууну көрбөш керек. Болбосо атаң деле уруп атпайбы? Апаңды деп барып кысымдырып койбосун. Деп не болду? Аураң өзгөрдү, мен кайнатамын деп. Оосуңду жаптың. Мына психологияң ошого иштеди. Анатомияң ошону аткарып баштады. Анысы кандай дагы азыр анатомияңар ааламын деп асмакын кызматын аткарбаса күйүп кетет. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Бул доордун талабы ошол. Мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп, мен улуу кыргызмын деп, мен элчимин деп, мен энерги өткөрө алам деп. Менин таным жандан жаралган, чындыктан жаралган, мен могу таным исполнитель эле аткаралат деп ушу кызматыңыздарды аткарбаса, тело ууланып, писик, шишик, жара жана башка оор болуп кетет. Анан эскиче эле мен кулмун, анан мен пендемин дей берсең, ошо аураң ошону иштейт да, кул, пенде. Караңыз мына. Анан ал адам не болуп калат? Бир кайталама жашоодо туруп калса, жан келип энергия кийген болот деле, анан ошондон чыга албай, анан айнып калат. Шишик, писик, жара башка жана семирип кетет. Сакалың өскөн менен бир тыйын. Мындай кыска шымды кийип алган менен ал уже апендиге окшош киймең. Жакшына кийин. Сыпатыңан көрүнсүн, сенин улуулугуң, сулуулугуң, духуң. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер ушу психологияны өзгөртөлү. Аураны өзгөртөлү. Атамын дегендей, улуу адаммын дегендей. Сенде улуу болсонан, улуулук сыпат көрүнсөнөн балдар келет да. Ата, байке, кеңеш бериңиз, батаңызды бериңиз деп. Анан сенин аураң иштейт, батаң тиет. Мына бу жерде берилип атпайбы Арыстан Алай жөрүндө? Так берилет. Эмне деп берилет мына? Ийгиликти жаратып алга карай баратат. Аруулап ички дүйнөсүн, жаңы адамды жаратат. Кел, биз жаратат экенбиз. Жаңы адамды биз жаратат экенбиз. Алла жаратпайт. Алла адам кылып жаратып койду, сен пендеге түшүп алдың. Эски адам болуп калдың. Жаңы адам кылып жаратат. Так элим барып баратат, бакты өлөт бакыт жаратат. Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Көкөлөтүп көрүп берген, өзгөртүүгө ал берген. Кел, биз мээрим төксөк, духун көтөрсөк, эркелетсек, мактасак, анан адам жашагысы келеткен.
ошол сыпатка ээ болот экен. Мен улуумун, кой, мен ошого достойный болоюн деп. Достойный болбосоң барба сен эл башына. Сен канча адамдын бир күндүк убактысы эмне деген бул? Минуска иштесе, эволюцияга иштесе, артка иштесе. Ошо сыяктуу аураңыздарды алмаштырыңыздар. Психологияңар ушул улуулукка иштесин, анан анатомия ошону аткарып калат. Анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек дейт. Астрология эми ааламда. Мына мен ааламдын ордун аткарып атам. Бул жерде так берилет. Арыстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши көрөр көзү деп. Мына урматтуу улуу журтум. Ушул нерселерди жакшы түшүнүп алсаңыздар, туюмуңарды тынч алып жүрүңүздөр. Сиздерден эгер мээрим болсо, сизде ошо теңир сыпаты болсо, баарына тегиз карасаңыз, сизден мээрим чыгып, энергия өтөткен. Энергия деген эле ошол. Сиз мактап койсоңуз бирөөнүн духу көтөрүлөт. Энергия деген ошол өзү. Сизде тил бар, ал тоок эмес да, сиз жатып алып эле кукур деп эле басып жаткыдай. Сиз кучактабасаңыз дагы дух берип коюңуз. Духу көтөрүлүп калсын. Мен улуу кыргыз экенмин деп. Мен чындык үчүн жаралыпмын деп. Энергия деген ошол. Сизге тил берген болбосо дудук кылып коет эле. Кыргызга тилди эмнеге берди? Манас айт деди. Манас ааламдык дастан. Ааламдык дастан бул ааламдык философия. Анысы кандай? Келиңиздер, дух бериңиздер. Энергия өткөр деген ошол. Макта, кошто, ошо сыпатка калыптандыр. Сен эр жигитсиң да, эр жигит ушуну кылабы? Эр жигит кызга колу тийбейт. Себеби кыз периште, ал бирөөнүн бүлөөсү деп атпайбы мисалга? Мына, анан Кудай иймен берчи деген менен не кантип берет аны бир? Ишенген молдо кожосубуз тетирге кетип атса, ишенген эл башчылар тетирге кетип атса, алыңыз сабак, өстүрүңүз, өйдөлөтүңүз. Мына ушул энергия. Эгер эми сенден өтпөсө эми, ичиңде эчтеке болбосо кайдан энергия өтөт? Кайсы сөз жакшы чыгат сенден? Эмне кылабыз эми? Күтүп туралы мүмкүн жалган дүйнөнүн өкүлүдүсүрсүз, жаңы доордун адамы болсоңуз, сиз башка адамсыз. Биз дагы ошо эфирге бир коногубуз келмегиле, келиптир.